Саламатсыздар урматтуу мекендештер, кутман таң барыңыздарга. Бүгүн силерге убада бергендей эфирди баштайбыз. Эфирде мен Кубатбек Оразов алып бармакчымын. Ошондой эле биздин юрист Рыспек Гапарович дагы эфирде. Рыспек Гапарович кош келипсиз. Жана бардык эфирде катышып жаткан биздин мекендештерге кош келипсиздер демекчимин. Жана ошондой эле биздин записти ютубтан көрүп турган биздин мекендештерге жана катталуучуларга айта кетейин. Бизде бир гана кыргыз тилинде эмес, сурону орус тилинде берсеңиздер болот. Ошондуктан тилди билбей кыйналуу деген бизде кандай нерсе болбош керек. Эгер сизде миграциялык жаатта сурооңуздар бар болсо, описаниеда турган ссылка аркылуу кирип бизге биздин эфирге катышып, биздин юристке Рыспек Гапаровичке сурооңуздарды берсеңиздер болот. Кудайга шүгүр, Рыспек Гапарович орус тилине кыргыз тилине караганда даже орусчаны жакшы сүйлөйт. Урматтуу мекендештер, бүгүнкү башкы тема реестр болуп атат. Реестрдеги актуалдуу суроону башында айтып кетейин. Рыспек Гапарович өз билишинче, маалыматы боюнча айтып кетсин. Эң актуалдуу суроо ошол трудовой договору жок кирип калгандар болду азыр реестрге. Билем бардык жакта, бардык ошол диаспора, тиги башка блогерлер, жанагы юристтер, социальный сеть тармактарда айтып атышат. Сиздер ошол эгер реестрге түшүп калсаңыздар, биринчи кезекте Сахарова барасыздар, Сахарованы өтөсүздөр, штрафтарды төлөп барасыздар ал жака. Андан кийинки шаг трудовой договор ачасыздар. Анан трудовой договордун негизинде силер регистрацияңар кийин узартсаңар болот. То есть биринчи штраф кылат, за нарушение, смотря какая нарушение у вас. Анан ошо нарушениянын негизинде силерге штраф берет да, андан кийин узартат деп атат. Бирок эгер трудовой договор жок кирип калгандарды, кийин трудовой договор түзөм дей турган болсо, реестрдеги адамдычы. Трудовой договорду реестрдеги адамга трудовой договор түзгөнгө ошол реестр боюнча мыйзамда жол бербейт. Ошол жумушка алган ишкананы булар штраф салат. Менин угушумча 500 миңден баштап. Менин оюмча, даже ГПХ түзгөн адамга дагы бул жерде наказание бар да, из-за того, что легализация кылган үчүн да, незаконно жүргөн мигрантты. Ошон үчүн мен сиздердин баарыңыздан сурап кетем, ушул маалыматты тактап бергенге жардам бериңиздер. Бул ютубтан көрүп турган мекендештерге да айтып кетем, ушул маалыматты такташыбыз керек. Трудовой договор жок кирип калгандар. Мисалы, Сахароваңыз жок болсо, сиз Сахаровага барасыз. Сахаровадан ал айыбыңызды мисалы жабасыз, то есть өтөсүз. Анан ошол өтпөгөн убагында өтпөгөнсүн сизди штраф кылат дагы, штрафтын негизинде сиз регистрацияңызды узартып, там дальше трудовой договор түзөсүз да. То есть сиз проблеманы чечип атасыз, сизге трудовой договор түзгөнгө мүмкүнчүлүк берип атат. Трудовой договор жок кирип калгандар эмне болот деген вопроска эч ким жооп бере албайт. Ни посольство там, не МИД, эч ким бул жөнүндө, консульство эч ким ооз ача элек. Ошондуктан урматтуу мекендештер, баарыңыздардан ушул суроого так маалымат берүүңүздөрдү суранам. Бүгүнкү тема негизги азыр реестр боюнча Рыспек Гапарович айтат, андан кийин баарыңыздар сурооңуздарды азыркы иммиграциялык абал боюнча, өзүңүздөрдүн проблемаңыздар боюнча берсеңиздер болот. Ана эмесе сөз Рыспек Гапаровичте. Ассаламу алейкум мекендештер. Кубат, сизге кошулам, айтылган сөздөрүңүздөргө баары туура. Мен айта турган нерсем, реестрден чыгыш үчүн Москва шаары дейли. Москва шаары ар бир райондорго бөлүнгөн. Ошол ар бирибиз ошол бир райондо регистрация болгонбуз. Же болсо Москва областында болсо Москва шаарларында, же ошол деревняларында регистрация болгонбуз. Ошондуктан сиздердин колуңуздарда реестрге түшүп калсаңыздар, анда ошол ОВМ деп коет, ошо МФЦде ар бир МФЦнын ичинде ОВМ отурат, полицейскийлер. Ошолорго кайрылып, эмне үчүн мен реестрге түштүм, мага ушундай бир неме айтып берсеңиз дегенде, алар ошолордун полностью айтып беришет. Сиз мына регистрацияңыз жок болуп, же болбосо дактилоскопия жок, же фотографирование, же болбосо медицинаңыз жок деп. Анан ошонун баарын билгенден кийин, баарын ошол легалдаштырып атасыз. Тияка барасыз, жана неме Сахаровага барасыз. Сахаровадан кийин бүтүрүп алгандан кийин кайра келип реестрден чыкканга чыгасыз. Чыккандан кийин ошо банктарга баарына справка аласыз. Бир эле справка берилет, ошол справкаңыздар действие берет баарыначы. Эгерде реестрге капысынан баягы азыр ушу техниканын немесинен байланыштуу түшүп калсаңыз, анда сразу эле справка жазып берет. Ал ошол МФЦнын немелери,
полицейскийлери. Полиция деп айта алабыз, а негизи ОВМ да. Отдел сотрудник ОВМ. внутренней миграции. Жана полиция болуп калат да, МВДга караганда булар деле. Или как? Иә, МВД болот. полиция. Ооба. Полиция Алар управлениеге кирет, МВДнын управлениясы бар. А бүгүнкү күндө барыңыздар маалымат, жаңы штат киргизилди, зам министр МВД по именно миграция деген күчүнө мына бир 3 күн 5 күн болду указдын күчүнө киргенине. Ал киши дайындалды, бывший зам генерального прокурора Российской Федерации. Ошондуктан азыр бул жумуштарды булар алып барышат баарын. Анан эгерде реестрге түшүп, кандай бир суроолоруңар пайда болуп, полицейский ошондой силерге штрафтан сырткары депортация же покинуть страну десеңер, силерде 10 күндүн ичинде обжалование бар. 10 күндүн ичинде сиздер сотко берип, ошол алардын решениясын жөн эле чыгып кетпей, бу жерде 10 күндүн ичинде сиздер ошол юристтерге кайрылып, миграционный юристтер бар, биздин шаарда кыргыздар болобу, башка улут болобу, кайрылып өзүңүздөрдүн талаңыңарды талашсаңыздар болот. Эгерде жок, мен трудовой договорум жок, тиги бунум жок, мен реестрде экенмин деп анан чыгып кете берейин десеңер, кетсеңер болот. Бир гана минусу бунун кийин келерде сиздерди киргизбейт. Все равно ошол реестриңиз тура берет. Анда вообще эле баягы запрет жасап салышат да, 5 жылдан жогору болуп кетет. 10 жылдык. Ошон үчүн реестр түшүп калгандар азыр ошон үчүн легализация өтүп алгыла деп 30-апрелге чейин берилип атат. Анан трудовой жок адамдар, мына биздин жарандар, трудовойуңуздар жок болсо, трудовойду кайрадан башынан түзүп аракет кылгыла 30-апрелге чейин ошону легалдашырууга. Ошол, анан мен айта турган сөздөрүм ушул. Дагы суроолор пайда болсо анан жооп берем. Оспак Апарович, сиз ошол мүмкүн болсо жанагы сайттанбы же маалымат алганга аракет кылыңызчы, мүмкүн тааныштарыңыз бар деп там. Именно ошол реестрдеги адам легализация болуш үчүн трудовой договор түзүш керек. Ошол эле учурда булар реестрдеги адамга трудовой договор бербеш керек деп да чыгарып атат да. Ушул маалыматты такташыбыз керек болуп атат. Именно ушул суроого эле жооп алып берсеңиз, мен ойлойм аябай жакшы болмок. Кийинки эфирлерде айтсакчы, элге да жакшы маалымат болмок. Себеби жанагы шаблонду бардыгы айтат. Шаблонду бардыгыбыз билебиз, уже жатап алдык да. Сен кирип калсаң барышың керек, тиги жакка ал жактан сен төлөйсүң штраф, анан бул сабаган өтөсүң, анан договор көтөрүп барасың. Бул эми какой-то бир жанагы бюрократиялык бир нерселерди чыгарган жанагы бир обычный бюрократия да, бул жанагы документ толтур, ал бул. А бирок ал жерге баргандан кийин закондун немелери тонкосттору чыгат. Подводный камень дейсиңерчи. Что вот нельзя оказывать того человека взять на работу. Вот этот адамды ФМС, то есть фирманы адам дейм да, фирманы ФМС штраф салганга акысы болуп калат да, жумушка алып алсачы 500 миңге чейин. Анан эч ким бербейт трудовой договор реестрдеги адам. Вот ушул моментти биз элдерге ачып беришибиз керек да. Эч ким айтпайт. Эч ким ойлонгон да жок мынча. Чыктым, кирдим боло жүрөт. Ошо рахмат сизге. Суроо жооп көтөрөлү анда. Ооба. Так, сүйлөңүздөр. Ойламай басып. Саламатсызбы? Менде мындай болду да, мен официально иштейм. Регистрациям таза. Сахаровага убагында барам, бирок реестрге түшүп калдым. Анан эмне кылсам болот деп түшүнбөй атам да, эмнеден улам реестрге түшүп калдым. Аны Эч кандай бул күнгө чейин бир да административный штраф болгон эмес менде. Ар бир жарандын өзүнүн историясы болот. Ошон үчүн сиз жаран катары өзүңүздүн регистрация болгон жерге ОВМге барасыз. Ошолор айтып берет эмнеге түшкөн. Может быть, бул погрешность, бул жанагы интернеттин жанагы азыркы технологиянын себебинен жөн эле түшүп калгансыз. Ошондуктан ошол жака барып, алар точно айтып беришет. Мына барсыз, мына штрафыңыз төлөнгөн, же болсо сиз айтып атасыз штрафым жок, анда штрафыңыз жок экен, жөн эле кирип калыпсыз, мына справка, бирок справка аласыз айрдан. Реестрге түшкөндөн кийин сиздин карталарыңыз деле блок болуп калышы мүмкүн да. Ошондуктан справка аласыз. Карта блок болуп калды. ВТБ иштеп атат, Сбербанк блок болуп калды. Ооба. Анда ошентип справканы аласыз. Ошо
Сиз ошолор гана азыр жооп айтып бере алат. атпайсыздарбы, МФЦда ОВМга барасыңар Ооба, депчи. Ал жерге ошону барсак айтып атам. киргизбей атпайбы? Ал биз кабыл албайбыз. МВДга баргыла деп. МВДга барсак бизде среда, пятница кабыл алат, бирок саат аз эле экен да, 9-дан 1ге чейин. Ага дагы запись менен дейт. Записибиз вообще 18-19-на чейин болуп кетип атат да. Анан убактыбыз ага чейин милиция кармап, полиция кармаса кандай эмелер болот, ошого кыжалат болуп жатам. Записиңиз колуңузда турабы? Мен отмена кылып койдум, жөн эле живой очередь менен барайын депчи. Понедельник иштейт, вторник барам. Ошону айтасыздар, полицейский Кудай сактасын түшпөңүздөр. Эгер түшүп калсаңыздар айтасыздар, мына мен ушул жердемин депчи. Запистемин же болбосо ушул жака кайрылып атам депчи. Антпесе билбейм, мен башка жолун мен деле айтып бере албайм. Среда эми келатат да. Среда дедиңизби? Кайсы күндөрү сизди кабыл ала турган? Вторник күнү. Вторник күнү. Понедельник Мына иштейт. бүгүн бүтөт күн, эртең биринчи күн вторник барасыз да. Кандай дейсиз шуну? Мен башкача жолун айтып бере албайт экенмин сизгечи. Мындай кылыңыз, андай кылыңыз депчи. Бирок ошолор гана чече алат да. Алар гана айта алат да сиздин немеңизди. МВДнын кайсы жерине бардыңыз? Кайсы районуна? Красногорск. Красногорск чоң областной МВДга кирдиңизби? Эме өзүдө бир эле эме бар, ана Жок, Куместин Ленина ичинде 5 бардыңызбы? Мен жашадым да Красногорскта. Ленина 5 бардыңыз да, туурабы? Ооба. Ленина 5 бардыңызбы? Суббота күнү жөн барсам, ал күнү кабыл албайт экен. Нар жагында айтышты, ошо среда күнү, пятница күнү эле кабыл алат, ошол күнү келгиле деди. Бирок мен попробовать этип, вторник күнү да барып көрөйүн деп атам да. Вторник күнүнөн баштап иштейт экен. Мындай кылыңыз, мен угушумча, мен жумуштагы балдар да барып атпайбы ошол жерге. Мен өзүм Нахабияда жашайм. Мен да көп бардым ал жерге. Ал жерде майор киши бар, жакшы жооп бере турганчы, өзү постоянно отуруп бере турган. Экинчи окошкадагы. Экинчи окошкадагы киши жакшы киши. Бир-эки жолу сүйлөштүм. Сиз отделениянын өзүнө барыңыз, МВДга. Ал жер эми жана мурунку ФМС да. ФМС ОВМ да ал жерчи. А сиз белки отделение өз ушул реестр боюнча не ФМСке эмес, отделенияга барыш керек деп айтып атышат да. Биздин Красногорскто ошентип ошока жөнөттү биз жумуштагы балдарды. Ошон үчүн сиз дагы отделениянын өзүнө кайсы тарап болуп калат ошондо? Анысын мен так билбейт экенмин. Ошону карайсыз, мен сурап анан жазып коем эле что Красногорск. Бирок сиз караңыз картадан, жазылат ал көрүнө турат МВД деп жазсаңыз 2-3 отделение. Ленина 5 болбосо, значит экинчиси. МВД деп жазсам, эме деп чыгып атпайбы ошо? Красногор Ленина 5 күн эле көргөзүп атпайбы? Жок, отделение МВД башка эчеке, ал бар. Аны карайсыз жакшылап издеш керек. Ошол жака барасыз. Анан дагы бир вариант айтып коеюңузбу, прием сообщение деген бар, жанагы текшерип атабыз го. Биз текшерип бергенде биз сол жакта прием сообщение деп ошол жерге жазасыз да. Аты жөнүңүздү жазасыз, электрондук почта, номер телефона жазасыз. Документти прикрепить кыласыз дагы, сурооңузду текст деген жерге жазасыз. Анан отправить кыласыз. Бир жума ичинде жооп бересиз. Айыңыздар, чоң рахмат. Кийинки өтөлүм да. Тынара, андан кийин Макс. Саламатсыңарбы? Саламатсызбы? Мен Кыргызстандамын да, 21-нде учуп келгем. Анан баягы телефонду регистрация кылам деп симканы чыгарып койгом. Бир 10 күндөн кийин салып, бир 7-8 күндөн кийин салып неме кылып, анан кийин текшерип коеюн, остаток зарплаталарымы деп неме кылсам, уже картам блок болуп калыптыр. Даже автобуска дагы, магазиндерге да иштебей жатат. Мен вообще-то бир берекке келгем да, барбай турган болупчу. Анан картамды иниме калтырып келгем. Ошого кандай кылсам болот? Мен бул жактагы Бишкектеги миграционный центрге барсам, айтты азыр неме результат али жок, Чорнуйда или башкада экенсиңер, бардыгы али келе элек информация. 1 айдан кийин силердин чыгып кеткен, границадан чыгып кеткениңер билингенден кийин неме карталарыңар ачылат деди. Ушуга кандай кылып түшүнсөм болот? Болобу же болбосо нотариус аркылуу мен доверенность жөнөтүшүм керекпи? Кандай? Ушуга билбейм. Если туда-сюда обратно барып келсем, меники актабайт да. Бизде жанагы диаспорада иштегендер звонок кылып айтсам айтты, реестрде пока жоксуңар, жок болсоңор келишиңер керек эртерээк 30-на чейин депчи. А мага барып келишке не стоит, потому что билет Сургутка кымбат да. Ошондо сурайын дедим эле, кандай жол менен акчаларды чечип алсам болот. Мага отпускной и расчетный дагы чыгыш керек да.
Siz özüңüz гана буну чече аласыз. Доверенность менен дагы болот, бирок сиз реестрде азыр жок экенсиз. Эки жолу бар да, өзүңүз же келишиңиз керек, же доверенность беришиңиз керек. Доверенность берсе, ал бала чече алабы, вот суроо да. Анан реестрге жок экенсиз, туурабы? Чорнуйда жоксуз. 21 күн учуп келдим. 20 күнү Сбербанкка барып, иним менен кошулуп, доверенность таштайын десем, бизде мындайга болбойт. Нотариустан барып, доверенность таштап кетсеңер, бизден ала берет деди. А нотариуска барсам, силердин неме миграционныйыңардын аркасында печать урулуп калыптыр. Мен неме кыла албайм, потому что азыр ушундай закон чыккан деп. Мен пандемиядан бери эле баягы 2 жылда 3 жылда бир кирип чыгам да. Печать бастырбай эле жанагы да. Ага мага ошо немеден чыгып кет деген неме жазылып калган экен да. Мен көрбөдүм. Ошо күнү гана көрүп атам да, тиги немеге баргандачы. Анан мурун мен неме документтеримди тактап коеюн деп барсам, жакшы келатканыңарда реестрден текшерип келгиле деп койгон да. Анан мен документтерди карабай эле баардыгы успешный деп келгем да. Анан нотариустан билип атпаймынбы. Сбербанк айткан неме, если иниңерге калтырсаңар, ошо жанагы доверенность алып келгиле экен да, таштагыла деп. Таштадыңар беле? Иниңерге? Ал жактан таштаган жокмун. Бул жак ошо күнү эле кайра мен акча снимать эткем да, чыккан. 20 күн, 21 күн учуп келип атпаймынбы? Анан бияка келип да симканы чыгарып анан бир канча күндөн кийин салып неме кылсам, ошол неме болуп калыптыр, блок болуп калыптыр. Блок ошол реестрде экенсиз деп түшүндүрөт. Блок. Же болсо билбейм, ал чоң акчаңыз тияка бияка которулганда болот блок. Аны блокту в любом случае ошол реестр же болсо блокту чыгарыш үчүн банкка кайрылыш керек да. Сиз өзүңүз болгону кайрыла аласыз. Бул акча маселеси. Бул эч кандай даже доверенность дагы иштебейт бу жердечи. Доверенность полученияга иштейт. А блоктон чыгарыш ал сиздин өзүңүздүн присутствиеңиз керек да. Азыр реестр текшерип көрдүңүздөрбү өзүңүз реестрде? Ошо иниңизге деле айтып. Бирөөгө берсем туура эмес текшериптир да. Иниңизге айтып эле текшерип койбойсузбу? Оңой эле го бул сайттан. Бизге деле ал сайт иштесе керек, Кыргызстанда деле. Текшерсе болсо керек аны деле. Сайт бар го жанагы список контролируемых лиц. Бирок миграционный центрде ошо Кыргызстанда айтты да, 1 айдан кийин алар силердин границадан чыгып кеткенден кийин реестрден уже чыгарып жиберет силерди деди да. Анан картаңар өзүнөн өзү ачылат деп ошентти да. Кыргызстандагылар ошентип айтты. Картаңыз анда айтса күтүп туруңуз. Билбейм, мен аны ал жагын мен билбейт экенмин. 1 ай 2 ай деди да. Нарже. Siz ошол жакта туруп Сбербанкка онлайн байланышсаңыз болот да өзүңүзчү. Болобу, Онлайн байланышсаңыз болот. Сбербанк онлайн иштебесе керек. Такыр ачылбай калдыбы? Да. Иштеп атабы онлайн? Ачылып атат. Анан кийин жанагынтип акча. Жазыңыз да поддержкасына. Эмне жазып айтасыздар? Поддержкасына. Акча снимать эткенге, которгонго, бир нерсе иштеткенге жок. Только ошо ачылып көрсөтөт. Анда поддержкага связь бар го. Ошол жерден через онлайн 8800 деген через онлайн чалса болот го. Ошентип байланышыңыз сураңыз. Эмне болду? Или ошол жерде перепискага немеге жазыңыз жанагыларга, перепискага чыгыңыз поддержка банкка. Ошентип эле сураңыз, банк сиздики жөнөкөй эле чечилишти, эгер официально иштеп жүргөн болсоңуз, сизде штраф жок болсо. Официально иштеп жүргөм, ооба. Анда сизди тез ачып берет кайра картаңыз. Хорошо. Рахмат чоң. Макс бериңиз турган, андан кийин Жаркын Үсенова. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Ушундай эле картабыз блок болуп калды, реестрден текшерсек реестрге түшүп калыппыз. Бирок биздики зеленый карточка бар, регистрация бар, трудовой договор полный официально барып МВДга барып деле текшерткенбиз трудовой договорду. Бүт документибиз таза, ошо через МВД регистрация кылабыз да өзүнүн квартирагачы. Бирок реестрге түшүп калыппыз. Анан мен суроом мындай болуп атат. Мен мурдагы жылы июнда зеленый карточканы алгам. Ошол моментте зеленый карточка берген, бирок красный карточка берген эмес да. Анан
Биз азыр запись кылып койдук. Записке барсак, зеленый карточка сурабайбы, ой, красный карточка сурабайбы деген суроо болуп атат. Жок, азыр сурабайт. Бул действиясы азыр баарына эле берилип атат. Бирок бунун действиясы июльдарда башталат. Ага дери июндун аягында ушундай 1-июльдарда башталат. Бунун действиясы. Сурабайт азыр. Азыр реестрге түшүп калсаңыз, МВДга барып, справка алып, банктан ошо справканы көрсөткөндө банктан чыгарат сиздерди. МВДга барыңыздар. Ушул моментте тиги МВДга баргы чейин, реестрден чыгарга чейин милициялар токтотуп калса кандай болот? Эмне деш керек аларга? Записибизди көрсөтөбүзбү ошондо? Запись болсо, записти көрсөткүлө, бирок бүгүн эртең 1-күн да, эртеңден баштап бара берсеңиздер болот. Бүгүн деле иштешсе керек алар МВД. Бүгүн барып келдим, бүгүн иштебейт экен, эртең да иштебейт экен, суббота иштешти, эртең иштебейт, вторниктен баштап иштешет деди. Ошо ал жакта саат 3-төн баштап времясы аз эле экен, очередь көп болуп жетишпейт экен да, көп эле адамчы. Ошо запись кылдык, записибиз 15-ине болуп калды да. Анан мен ойлоп аткам да, ошого чейин может красный карточканы алып алсамбы, эртең барып эле 15-ине чейин запись бүткү чейин красный карточканы алып барсамбы же албай эле койсомбу? Шарт эмес, жана перечисленный документтерде ошол жакта зеленый карточка, анан красный карточкада деп турупты да. Мен айтсам болобу ушундай? Биз мурдагы жылы могу июнда алганбыз, июнда алганда красный карточка берген эмес депчи. Сиз 1 жылда бир өтүшүңүз керек. Мурдагы жылдан бери өтө элексиз, 3 жылдан бери. Жок, меники мурдагы жылы өткөн, бирок зеленый карточка бүтүшүнө да 1-2 ай бар да. Зеленый карточканын срогу болбойт да. Срогу болбойт. 1 жылда бир өтүшүңүз керек медицинаны. Ошого киргизди сизди булар Сахаровадан өтсөңүз. 1 жылда бир Сахаровадан өтүшүңүз керек обязательно. Амо дата выдачадан 1 жыл эмеспи ошондо? Жок, карточканын ичинде номер турат, көрдүңүзбү? Номер. Бул зеленый карточканы азыр кызыл карточка чыгарбадыбы? Булардын жанагы как эволюция биринчи ушул зеленый карточкада номер бар го, ошо номер сиздин немеңиз болот. Лицевой счетуңуз болот, болчу. Ошо номер аркылуу сизди базадан табат буларчы. Ошол жерге ар жылы барып өткөн сайын сиздин данныйларыңызды кирип турат. Бул здоров депчи. Ошо 1 жылда текшерип туруш үчүн ошо чыгарган да. Кийин кызыл карточка берип туруп аны как проездной кылып коюшту, проездной ката кылып койду, баардыгы түшүнүп проездной. Проездной силердин баскан кадамыңарды карап туруш үчүн проездной кылды да. Ооба. Ошол жазылган аны басасыңар, силер кайдан кирип чыкты, кайдан чыкты силер издей турган болсо, оңой табыш үчүн ошентип булар ошондой проездной дагы кылып койду. Анан кийин мен ойлойм, муну кызыл карточканы полный күчүнө киргизгенде булар талап кыла баштаганда биз ошол мен ойлойм регистрацияларда мүмкүн жок болуптур. Так как биздин жүргөн жерибизди билет да. Анан мен ойлойм ошол барып красный карточка боюнча кажалат болоңуз, бирок сиз эгер мурдагы жылы өткөп 2 жылдан бери өтө элек болсоңуз, анда сиздин реестрге кирген себебиңиз точно ушул болушу мүмкүн. 28-июнь 2024 өткөн экен да. Ошондо срогу бүтүп калдыбы азыр данный момент? Жок, 24 өткөн болсоңор, былтыр өтүптүңөр да. 3 ай убактыңар. Былтыр өт. Анан эмне кыжалат болтосуңар анда? Анда значит барып бериш керек экен да. МВДга барып туруп через зеленый карточка, трудовой договор ИНН снился, анан регистрация миграционка барын копия кылып барсак эле чыгарат экен да. Перевод паспорт ошолор. Всё, чоң рахмат экен. Так, Жаркына Гүсен. Менчи саламатсыздарбы, менин суроомчу. Мен реестрге түшүп калып келе бергенмин да, мен законду дагы билбей, интернетте карабай иштегенден кабарым жок, жүрө берипмин иштеп. Сахаровадан дагы вообще 1 жолу дагы өткөн эмес идем, барган эмесмин Сахаровага. Мен иштен сурасам, Сахаровадан өтүп келейинби десем жок деген. Анан көчөдө милициялардан сурасам дагы Сахаровага барайынбы десем жок деген да. Только регистрацияны текшеребиз деген. Анан мен регистрациямды көчөдөн текшерип эле жүрө берген, иштен дагы базадан чыккан. Ошо меге түшкөнүн билбейм. Сахаровадан өтпөгөнүңдөн түштүң дейт немеге. Анан реестрге түшкөндөн кийин барып Сахаровадан өтүп келдим, 1-инчи жолу өтүп келдим. Анан чыгара албай трудовой договорум, больницада иштейм, городской больницада санитаркамын. 6 күнү реестрге түшүпмүн, 11 күнү увольнение болдум да. Мен ошондо трудовой договорум бар да, туура ошо трудовой договордон түшпөдүм го дейм да. Мен азыр Кыргызстандамын. Мен июлда Москвага кире аламбы, кайрадан кирип чыгарамбы реестрден? Эмне кылышым керек барып мен Москвага барып?
Ал күн келе берсин, ал күн өздөрү айтышат, сизди может быть бул жака выдворение кылып коюшат, ошондо кире албай калышыңыз мүмкүн. Себеби дегенде реестрден азыр 30 апрелге чейин сиз чыгышыңыз керек. Азыр реестрдесиз да, туурабы? Азыр реестрде мен чыгара албай МВДга бардым да. Регистрация болгон жериме Балашкага, Реутовго барганымда мен регистрациям базада Сахаровадан өткөн эместен мына өтүп келдим. Трудовой договор мына мен официальный иштейм больницада. Мен обери увольнение болду. Мен 6 күн түшкөнмүн. Трудовой договорум бар эде менин деп барып чыгарабы экен десем, мен 5-6 күн бардым, чыгарбады да. Ждите деп жөнөтө бере берди. Үйдө бир айдай жатып, анан Кыргызстанга келе бердим да. Бара беришиңиз керек эле, кайра кайрылып, азыр сиздин присутствиеңиз керек болот, дагы эле 30 апрелге чейин келсеңиз, ушул вариант. Анан сиз июлда келем десеңиз, анын убакыт көрсөтөт. Биз азыр аны жооп бере албайт экен. Мен июлда сиздин кандай болот ситуацияңыз, именно сиз тууралуу айтып бере албайт экенмин да. Июлда, может быть, муну азыркы амнистия деп атышат, ушу амнистияны может узартышат дагы 3 айга же 6 айга. Ушундай варианты да болуп калышы мүмкүн ошондо. Депортация выдворение кылганга мен документтерим бир эле Сахаровам жок болгон, ошонун негизинде кандай основания менен мени киргизбей коет дейм да. Потому что мен регистрациям таза болгон, трудовой договорум болгон, Сахаровам жок болгон. Ошол срокун ичинде мен Сахаровадан өтүп келип атпаймынбы? Анан дагы кайыптен кантип чыгармайын, уже ждите, мен Кыргызстанда күтөйүн, мен мына картамды текшерип жата берейинчи, бүйтө чыгарып коёт экен десем, чыгарбай атат да. Азыр дагы эле текшерсем, дагы эле реестрде турат экенмин да. Эми эмне кылышым керек? Значит, бир жерде нарушение турат экен дагы эле дейм да, чыгарбай жатат да мени. Ошолор МВДге барганда сизге айтып берет, барганыңызда. Ошол жерге кайта барсам дагы айтышпады да, ошо эмне кылайын, кандай нарушение, мен ошону штраф бар, эмне кылайын десем, айтпады да. Азыр мен июлда барсам да, мен ошол эски регистрация болгон жерге Балашкага барамбы же эми азыр жаңы киргенден кийин кайытка регистрацияга турсам ошол жерге барамбы, МВДга каяка барамбы? Каалаган жериңизге турасыз да. Сизди ал жерде байлап койгон жок да, ал үйүңүз болбосо. Эмне сөйтүп мурукуңуз? Ал мурунку история ойдон эле калат. Кийин киргенде уже жаңы башталат сиздин историяңыз. Сиз кайсы жерге бир айдын ичинде регистрация койсоңуз, ошол жердин ФМСине барасыз. Мен ошо посольстводан, тааныш юристтерден сурап атсам, мени киргизбей коюшу мүмкүнбү десем, жок, кире бересиң, бирок кирсең дагы азыркы реестрдегилер кирип чыгылса дагы эле реестрде турат го, ошондой эле болом го деп атам да. Анан барып азыр ого чейин дагы бир жеңилдиктер болуп калабы, ушунча миң адамды бир жансыз кылабы деп атам да. Биздин посольстводагылар аман эле болушун эми. Анда реестрди эмнеге чыгарат орустар, кайра кирип чыга берген болсо. Нарушениеңизди карайт, нарушениеңизди карайт, эмнеге нарушениеңиз эми өтө эле жесткий болсо киргизбей коет, конечно. Жок, менде эч кандай нарушение жок эде. Аны билбейсиз эжеке, аны выяснять керек. Сиз прием сообщение деген текшерген жер барбы? Ошол жерге прием сообщение деген жерге жаздыңыз обращение МВДга. Алар сизге бир жуманын ичинде электрондук почтаңызга жөнөтөт. Электрондук почта эмне экенин билбесеңиз, жакшыраак бирөө жардымга айтып электрондук почтага чыгып Mail.ru'дан. Өткөндө мен буда чыгардым ошонун электрондук почталарыңызды жазып, суроону орусча жазып ошол жерге. Развернуто, түшүнүктүү кылып жазып, паспорт данныйларды прикрепить этип жөнөтүңүз. Болду сиздики ошол эжеке. Ошо МВДга жазам да, эми ошондо өзүмдүн баягы регистрация болгон жерге. Текшерген эле сайтта сиз киресиз го, жанагы мен бармын жокмун деп. Ошонун сол жагында прием сообщение деп ошол жерге карайсыз. Майли, макул, рахмат, чоң рахмат. Башка кезек берели, узак неме кылбагыла. Айпери андан кийин Айсулуу Жазгүл, анан Кытай берет. Айпери Айсулуу Жазгүл, Айпери барбысызбы? Андан кийин Айсулуу, анан Жазгүл, анан Кытай. Так, Айпери уктап атат. Айсулуу барбысызбы? Айсулуу да унчукпай, Жазгүл тартычактар окшойт. Кытай бере бергиле сурооңорду. Жазгүл берет экен. Жазгүл бериңиз. Жазгыл жок болсо да, эжеси реестрге түшүп калыптыр. Документ баары жакшы. Кече продление барганда 10 күн 15 күндө туруп алды. Эмне боюнча? Справка жасалбай. Ошондон кийин кече мурда күнү айтат, картасы жабылып калды. Текшерсе реестрден чыгып атат да. Экинчи күндөн бүтөт атат, ошондо эмне кылышыбыз керек биз?
МВДга барат да РСП апарат үчүн алат. Ооба, МВДга барып ошол жерден эмнеге реестрге түштүк деген маалыматты аласыздар да. Ошол жерден алар кайсы жолдору менен кантип түшүп калганыңызды баарын айтып берет. Анан колуңузга өзүңүздөр сураңыздар, справка бериңиздер депчи. Маалымат бербесе болбойт деп себептегенде сиздин банктарыңыз башкалар дагы култанып калган экен. Андыктан ошол угуп атам. Ошондой ошол эртең экинчи күн бүтөт деген ошондо бүткөнгө чейин да барып ошо сүйлөшүп туруп ошого справка алыш керек, справка беришибиз керек экен да. Ооба. Справканын негизинде сиз калган ошол банктарыңыз култанып калса же болбосо ошо реестрден чыкты деген справка берет да. Таза деп. Рахмат. Рахмат болуңуздар. Кытай бергиле, урматтуу Кытай, атыңызды кыргызча жазып коюңуз, мен кытайча окуй албайм тилекке каршы. Чакыргангы удобныйраак болсун. Кытай деп балги нацияга бөлгөндөй болбой, турам окуп атты. Айта бериңиз. Ага чейин бир жума эртерээк жөнөткөнбүз, бизге отказ келди да. Отказ келди, андан кийин кайра биз просрочный регистрация менен границага чыгып келдик. Границага чыгып келгенден кийин 3 күндөн кийин рейске түшүп калдык, карталар блок болчу. Биз еще регистрация жасаганбыз, кеткен жокпуз. Азыр ошо рейске кирсе деле регистрация жасай береби же аны чыгарып туруп анан регистрация жасашыбыз керекпи? Реестрден чыгыш керек. Ошо МВДга барганда алар точно жол жоболорун айтып берет да. Же болбосо ошол регистрациядан баштайсыз, же болбосо немеден реестрден чыккан жолдорун айтып беришет. Справка бериш керек сиздерде. Справка болуш керек эле да мурда. Ошо реестрден чыгып алып туруп кирди чыкты кылсаңыз болмок да. Мен баарын эле айтып аткам. Кирди чыкты кылбай тургула, реестрден чыгып алып анан кылгыла депчи. В вашем случае ушундай случайды ошо МВД чечет эмичи. Аны мен азыр айтып бере албайт экенмин. Алардын ою кандай экен, закону мен мындай андай ойлоном деп. Бирок регистрация сизге керек. Регистрациясыз берге жашаганга болбойт. Регистрацияга дагы беришиңиз керек. Регистрация өзү жол жоболору менен боло бериш керек. Сиздин реестрге түшүп калыпсыз, регистрация кылбайбыз дебесе керек. Миграционный карта бар да, миграционный карта аркылуу регистрацияны жасатыш керек да, аны обязательно. Рахмат. Бирок биз границага чыга электе, рейске түшө элек болчу, баардыгы жакшы иштеп аткан. Биз чыгып келгенден кийин 3 күндөн кийин рейске түшүп баардыгы. Трудовой договор бар билесиз да, ошону айтыңызчы. Трудовой договор бар эле, Валберсте иштейт эле. Официально иштейсизби же сатып алгансызбы? Валберсте иштейт эле. Валберстин неме ар жерде складта аркылуу экен. Кээ бир складтар жанагы уведомлениясы менен кошо берет. Уведомление бергенби ГПХ менен? Ооба, биз биринчи продление тапшырганда уведомление берген. Анан отказ келди да, регистрация отказ келип, просрочный болуп кетти, биз границага чыгып келдик. Чыгып келгенден кийин 3 күндөн кийин карталар блок болуп рейске чыгып калды. Регистрация кылган болуп кеткен жок. Мындайда сиз ошо керек болгону алып атасыз да, уведомлениечи. Сиз башына жумушка кирип атканда Валберс 3 күнүн ичинде уведомление бериш керек. Ал милдет закон боюнчачы. Ошол нерсеге биз көз салбай коебуз. Жумушка кирдик деп сүйүнүп кирип кетебиз дагы. Алар да билбейт, ажыл кадырдагылар аны жөнөтүштү. Ошо менен сиздин жанагы ГПХңардын срогу өтүп кеткен 3 күндүкчү. Анан кийин түштөн кийин бергени ал уже кеч болуп калат да. ФМС уведомление алган эмес дагы, сизде ойлогон бул трудовой договор жасабай эле жүрөт, значит незаконно жүрөт деген дагы. Булар ошентип силерди эмеге киргизген. Эми отделенияга барасыңар, документтериңердин баарын көрсөтөсүңөр. Бизде договор бар, мынакей мен иштейм официально, то есть не официально, через ГПХ тоже официально считается по закону. И мына налогторду төлөйм самозанятость аркылуу. Мына деп айтышыңар керек. Ошондо просрочный регистрациянын адресине бара беребиз да. Бара бер ошо болгондо акыркы регистрацияңардын адресине бара бериз. Если рейстерден чыгарбай туруп регистрацияга жөнөтсөк, по-любому отказ келет да. Отказ келет, ооба. Отказ келет.
Кийинкиңер бере бергиле Айсулуу. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Менде эки суроо бар эле. Биринчи суроом, өзүм реестрге түшүп калдым, 2 күн болду. Өзүмдүн квартирамда регистрацияда турам. Ар жылы Сахаровадан өтөм, официально иштейм, эч кандай штраф болгон эмес. Кече МВДга барсам, вторник күнү барасыңар деп бир адреси берди. Вторник, среда, четверг гана прием болот экен, 3 сааттан. Ошол жака барасыңар деп ошентти да. Анан көп айтышып атпайбы, реестрден чыккандан кийин, все равно мындай реестрден кирип чыккандан кийин үй алганга болбойт, машина алганга болбойт депчи. Ооба. Үй уже оформлен болсо кандай болот? Это по ошибке түшүп калышы мүмкүнбү? Реестрби? Ооба. Ооба, реестр ашып болушу мүмкүн. Сиздин ошо МВДге барганда точно айтып берет сиздикин. Менин оюмча, сиз айтып атасыз, баары меники жакшы деп, ошондуктан менин оюмча сиз ошо по ошибке түшүп калгансыз. Просто мен 2 айдан бери немеге тапшырып атам да, квотагачы. 2 айдан бери барып текшерилип, ошол жактан бүт баары текшерип, областтыкын текшерип алышат да, документтеринчи. 2 айдан бери жок эле да. Квотага тапшырып аттым эле. Квотага барып, квота. Квота түрү бар. Эмеге ВНЖ-га болобу? ВНЖ-да. Кайсыга? Квотага. Башталышы, биринчи квота алып, анан кийин РВП, анан кийин ВНЖ болуп кетет го. Жок, РВП деп башталат. Ошо РВПга квота берилет. Түшүнүктүү. Анан экинчи суроом. Иним келгенине 1 ай боло элек да, кирди чыкты болуп келгенинечи, блокка чейин официально иштейт эле. Официально жумушунан кетип, экинчи ишке киргенге успеть этпей калды да, 2 жуманын ичинде кириш керек го. Успеть этпей калып, регистрациясын кирди чыкты кылып, регистрация кылдырды эле. Кече тоже реестрге түшүп калыптыр. Трудовой договор эч нерсе жок, бирок зеленый карточкасы бар, 1,5 жыл болду келгенине. Кече жаңысын февралда өткөн. Ошол реестрге кирип чыккандан кийин кайра официально ишке кире алабы же кире албайбы? Кире алат. Реестрден жана сиз биринчи. Айтыңыз. Реестрге биринчи ошо сиз айтып аткан ошибка аркылуу түшүп калышы мүмкүн, же болбосо ошол кайсы бир документте туура эместигин МВД чечип берет. Сиз менен байланышып эле, сиз менен чогуу барып, ошо вторник, среда, четверг деп атасыз да, ошол күндөрү барып МВДга эмнеге түшкөнүн билип алсын да. Ошондо алар так ошо жообуңузга сурооңузга жооп берет. Акыл, рахмат, Алла разы болсун. Куатбакиге да Алла разы болсун. Дайыма ушинтип кыргыздарды колдоп, кыргыздардын суроолоруна жооп берип атканыңдарыңызга. Рахмат сизге да суроо бергениңизге, рахмат сиздерге рахмат. Айсулуу дагы бир жолу айтып кетейин, сиздер реестрге кирген учурда реестрдеги базага тургандарга гана үй ала албайт дейт. Реестрде базада тургандар гана. Реестрден чыккандан кийин жумушка да орношо берет, как обычно жашап жүрөт, кеңирлечи, миллиондорду иштеп, бизнес ачып дегендей. Кайгана калдырма. Ошо кирген учурда гана ошо реестрдеги адамдарга гана ошол чектөөлөр действует. Ошону тактап алам. Айтып коюңузчу. Рахмат. Все, Азиз берсин да, илгертем акыл көтөрүптү, баягы бир акыл суроо атат, акылга берейин. Немени кезекти. Андан кийин ким турат бул жерде? Бүтөп атам да, көрүп атам, Шайыркул Кулиева экөөбүз көптөн бери жакшы немелерим бар. Шайыркул Кулиева берсин. Андан кийин ким бар? Күмүшай суроо атат. Болду. Анан кийин калган кезектерди карайбыз туугандар. Азыр үчөө берсин ошол. Биринчи акыл, кийин Шайыркул Кулиева, кийин Күмүшай. Келе, батырактан суроолорду беребиз, батырактан бүтүрөлү. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Байке, мына утурда биз Кыргызстанга келгенбиз да, Кыргызстанга келгенге чейин 2-3 күн мурун келген чейин текшерип регистрациядан базасы чыкпай. Анан эмне болду? Чыгалабыз, реестрден ошону билишим керек болуп атат эле да. Регистрация просрок болуп, реестрге кирипти. Ошону кантип чыгарат? Регистрация менен өзү келбейт болчумун? Срочно бул жака келиш
регистрация жасап атканыма бир жума болгон, базага кире элекпи ушундай экен да, анан базада жок болуп калып ошодон эме болуп калдыбы дейм да. Анда бул жерге келгенде азыр кайра келесиздер да. Мен ошону Реестрде ойлонсом, байке тиги эме 30-уна чейин киришим керекпи же андан кийин майда кирсем деле болобу, ошону билип алыш керек болот. Каалаган убактыңызда келсеңиз болот. 30-на чейин келсеңиз, ошо реестрге түшүп калсаңыз, 30-на чейин чыгарыш керек. 30-на чейин деген сөз 30 күнү эмес, 30-на чейин. Ал 30 күнү келсеңиз, сизди реестрден ал күнү чыгара албай калат да. Документиңиз бир жери ката болуп калса, ошол медицинаңыз жок болуп калды, же болбосо бир жерде штрафыңыз болуп калды деп. Ошондон 30-на чейин келсеңиз жакшы болот эле. Анан жок, мен андай кылбайм, мен майда келем десеңиз, майда келсеңиз, ошол кайсы жол жоболорун алар уже башкача болот да. Мен мындай болот, андай болот деп айта албайм да. Эми случайыңызда. буга чейин Москвада болчук да, эми азыр эми Сахалинге жумушка барайын деп атканбыз да, ошол жака жумушка чакырып аткан болчу эле. Сахалинге барып ал жактан эле кылсак болобу? Ооба, болот. Неге болбойт? Ошол жактан деле болот. Анда бир регистрациядан баштайсыз, трудовой договордон баштайсыз. Апрелдин бир 29-дарында эси ошол жака барып кала турган болсом, кылсам болот да уже буйруза. Жок, апрель 29-на чейин сиз реестрде тура бересиз да. Сиз азыр реестрдесизби? Ооба. Реестрден чыгышыңыз керек азыр. Кайсы шаардасыз азыр? Азыр мен Бишкектем, мен ошону айтып атам, Бишкектем азыр. Мен ошо Сахалинге барышым керек да. Биз бул жака келгенден кийин аны да карап эме болуп калдык да. Эрте барсаңыздар чыгышыңыз керек да реестрденчи. Ал жака барганда деле в любом случае реестрде тура бересиңер, ошол жакта анда кайрыласыңар, силерди реестрден чыгарганга аракет кылат. Жол жоболорун айтып берет да кандай чыгышын. Жок, мен андай кылбайм десеңиз, сиз айткандай шашпай ошо майда келе бериңиз. Майда качан деп атасыз? Эрте келбейм деп атасыз, допустим. Эрте ошо келсеңиз, реестрден чыкканга аракетиңиз. Бирок, Москвада жасаткан регистрациям бар деп атпайсызбы? Ал регистрацияңыз сиз уже чыктыңыз, бул жерден регистрацияңыз уже недействительно. Кайра келгенде деле алар эч нерсе кылып бере албайт. Сиз азыр жаңы киресиз, жаңы жаран болупчу. Россия. Ошо Сахалинге жаңы жаран болуп, мисалы, азыр мен обязательно 30-унан чейин кирип бүтүрүп алышым керек ошону? Ооба, 30-на чейин. Реестрде в любом случае тура бересиз да. 30-нан кийин деле тура бересиз. 30-нан кийин уже сизде башкача булардын выдворение деген, депортация деген жолдору бар да. То есть сиз уже сизди просто границадан эле киргизбей коюшу мүмкүн. Кыргызстандан элечи. Бул кишинин реестрде включен, вот у него выдворение есть. Депортация адамды өздөрүн депортация кылат. Выдворение жөн эле заочно деле ошо чыгарып кое беришет да. Бизде мындай киши реестрде турган. Эгерде жаңы закон чыгып кетпесе. Мен ошол эмеличи, Бишкекте посольствого барып тактап билип, тиги посольстводон сурасам, жооп бере алышабы мага? Сиз Россиянын жаранысызбы? Жок, мен Кыргызстандын эле жаранымын. Кайсы посольство кайрылайын деп атасыз Кыргызстанда? Россияныкына кайрылсам. Алар сизге жооп бербейт, алар россиялыктар деле карайт да. Сиз Кыргызстан жараны болуп атпайсызбы? Сиз МИДке кайрылсаңыз болот. Эгерде сиз дипломатический какой-то паспорт же ошондой. Анда ошол жол жоболору керек экен да. Бул жака келип реестрден биринчи вариант чыгарышыңыз керек. Же болбосо убактым жок, мен кете албайм десе, жаңы жаран болуп киресиз, кирген жолуңузду айтып беришет алар. Сизге допускается Россия или не допускается? Сизде уже выдворение бар же жок депчи. 30-нан кийин, бирок 30-нан кийин. Азыр сизге выдворение эч кимге кылган жок. Эгерде кылып калса, может быть сиз автоматически уже реестрден чыккан болосуз. Регистрацияң бар деп атпайсызбы? Болгон деп атпайсызбы? Бирок сиз чыгып кеткенден кийин уже все. В любом случае азыр сиз регистрацияңыз дагы күйүп кетти да. Бул жакта. Кайра регистрация. Негизи жооп алдыңыз да, сурооңузга. Түшүнүктүү эле болдубу? Түшүнүктүү эле болду. Рахмат. Кайра сууну кайталай берди да Руслан Капарович дагы. Бизде убакыт кетип, жер бүтүп турат да. Сиздин немеңиз 30-на чейин кириңиз желательно. Мен дагы советим сизге. Акыл.
30-на чейин эгер мүмкүн болсо кириңиз кайра. Мүмкүн чыгып калгандырсыз да. Ушундай.